32 мыдымаров. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган расмий инсандар. Бүгүнкү талкуу кылып жаткан маселе бул өтө Кыргыз мамлекетине айыр алып келбей турган маселе. Айрыкча мына биздин СМБга караганда биздин кошуна мамлекеттердин бул жердеги расмий кызматтары, спецслужбалары мыктыраак иштешет. Цивилизациялуу өлкөлөрдө мына ушундай скандал чыккандан кийин көптөгөн жетекчилер өздөрү отставкага кетишет. Бизде тырмышып, буту менен колу менен жармашып жатып алат, тепмейинче кетпейт. Айырды сактап калыш үчүн честь мундира бир тараптуу колдонулат да бизде. Эмне кылсаң дагы бүт баарын отрицать, никогда не признавать. Вот это называется честь мундира. Искаженное понятие этого слова. Биз нечен жолу СМБга айтып келгенбиз. Силердин кызматкерлериңер салпактап биздин артыбыздан жанагы акчаң кетип барткан болсо, тилин салбаңдатып алып биттер атынан ээрчип алчу элек. Мына ошондой болуп ээрчип жүрөт. Фамилияларынан бери, Азимбек Анаркулович бир 15 шакты машинанын номерлеринен бери, Исмаил Исакович машинанын номерлеринен бери бергенбиз. Андан кийин да жыйынтык чыгарбадыңар. Мен жеке сизге келип айткам. Жанагы чуркап жүргөндөрдүн бензин аяңызчы. Мен өзүм жазып берейинчи, жана Доромбек Садырбаевич айткандай кылып эле. Качественно оперативный жазылат. Мен чөнтөгүмө салып жүрөйүн кайсы жерде сүйлөгөндө деп. Жок. Эч кандай жыйынтык чыгарбайт. Ушул трибунадан чыгып айткансыз, биздеги депутаттардын айырына өтө каттуу шек келтиргенсиз. Булар шайлоонун алдындагы пиарды эрте баштап алды дегенде кылган. Сизде авир барбы же жокпу деген маселени мен сизге койгум келет. Же мына жердеги өтө мыкты адистердин баарын жокко чыгарасыз ушул жерде. Ал эски аппаратура, мына жерде жазылып туруп атат. Атайын сиздин көрсөтмөңүз боюнча мүмкүн болушунча колдонуудан чыгып калган аппаратураларды койсок, эгер кокустан байкалып калган болсо, таңганга жакшы болот дегенде. Бул жагынан сизге тан бериш керек. Жакшы логически ойлонгонсуз, бирок аягына чыкпай калгансыз. Экинчи жагынан, урматтуу коллегалар, бул кызмат бардык эле мамлекеттерде бар деп атабыз. Өзүбүздү мындай бир учрежденияда илгертен эле ушуну мен алек болуп келген деп атабыз. Алек болуп келген болсо, Кыргыз Республикасынын атуулдары, болгондо да элдин өкүлдөрү, конституциялык укугу, жазган каттары, телефондо сүйлөшкөн сөздөрү, кабинеттерде сүйлөшкөн сөздөрү купуя сыр деп конституцияда жазылып турат. Эгер ошол купуя сырга булар кол салып, ошол сырды биз ачып алабыз деп аракет жасаган кызмат, бул душмандык кылган кызмат. Бул конституцияны тебелегендик. Ошондуктан конституция бузулуп атабы, Кыргыздын башка мыйзамдары бузулуп атабы, мындай моюнга алып коюш керек. Эми Иманкулов келгенден бери биз ачык эле айталы, ал жерде деле чет мамлекеттин жигиттери иштеп жүргөн жок, биздин өзүбүздүн эле тааныштар иштеп жүрөт. Бул таможняга айланып кетти деген сөз өтө катуу айтылат. Бул таможнянын филиалы болуп калды деген сөз катуу айтылат. Мына ошол жерде 100 офицер былтыр отставкага кеткенде, эмне максаттан кеткендигин отставкага кеткен офицерлер бизге сүйлөп жүрүшөт. Бул жерде сизге чейин иштеп кеткен ошол системанын полковниктери Алишер Абдулович менен Куат Калбековичтин тапкан материалдарын бүгүнкү келген балдар туура эмес деп чыккандыгы, бул кечеки өткөн күнүнө түкүргөндүк деп эсептелет. Мына нерселердин бар экендигин бул комиссия иштебесе деле биз билгенбиз. Калып айтып коелучу. Олордун баары бар экендигин биз билгенбиз. Мен сизге айтып коеюн, даже Оштон, аэропорттон мени кайсыл жигит тосуп алат. 3 күнгө, 4 күнгө барганда ага анча-мынча пиво ичкенге канча акча бөлүнөт, алардан бери белгилүү. Канча литр бензинине чейин төлөп бергениңер белгилүү. Акырында телефон чалып, тезирээк кеткени жакшы болду, мен пивого берген акчам бүттү эле деп доклад жазганына чейин белгилүү. Алар деле Кыргыздын жүрөгү күйгөн атуулдардан ошондуктан берип атат. Мен сиздерди түшүнөм. Бүгүн мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмес, бир үй бүлөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп атканыңарды түшүнөм. Баштагы КГБ менен азыркы СМБны салыштырбаңыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар. Себеп КГБ это работало в интересах государства. Интересах государства. А сейчас СМБ работает в интересах бизнеса одной кучки. И занимается устранением тех людей, которые рано или поздно будут выступать и высказывать свою позицию, свое мнение. Это атып саласар. Түгелбай казактын жакшы бар. Душман деп мени аткандарга, саткандаргалар, дуалга такап аткандаргалар деп. Кече символический КТРден
фильм Жанна Даркты көрсетті. Через 500 лет признали то, что они натворили. 500 лет. А сіздерге буквально 1,5 года остается. Мен ошон үчүн Тоқон Болотбековичке айтканмын. Мемуар жазганыңарда уяласыздар. Мемуар жазасыздар кейін. Biz ушинтип жүрдүк эле. Моминтип баштадык эле. Ноемир Ширкеш жазып жол экен. Бизге ошол сиз команда берген күнү эле маалымат келген. Через сложные оперативные какие-то заранее оснащенные видеокамеры привлечь завлечь туда Текебаева и Мадумарова в сауну, а потом через государственные, через правительственные средства массовой информации мочить их полностью и подмочить их репутацию. Алгай Тулович, вы после этого, наверное, получили очередную звездочку. Вы в странах СНГ самый молодой генерал-лейтенант. Но кто знает, за что вы получаете, но народ догадывается, за что получаете. Нельзя так работать. Хотя бы это не по-мужски получается. Это не по-мужски. Я понимаю. Оперативный жүргүзгүлөр, качан бир собрание болсо, качан бир жүрүштөр болгон болсо, ошондой жүргүзгүлөр и то на депутата парламента исключительно согласие санкций Генеральной прокуратуры. Насколько вам известно. Мен Авирдин кеткендиги деп айтып аткандыгым, урматтуу коллегалар, биз СМБны эле каралайлы деген маселе эмес, бул мамлекеттен Авир кетти. Бул бийликтен Авирдин кеткендиги. Дооронбек Садырбаевич абдан рельефно айтып өттү. Пока салпактап биздин артыбыздан жүргөнүңөрдө сырттан келгендер өзүнүн каалаганын жасап атат. Кытайдын не деген атуулдары келип туруп, не деген жерлерди алып атат. Башка мамлекеттерден келип, не деген кызматтарды кылып атат. Силердин сотрудниктериңерден, МВДдан мен баарын айта албайм, бирок көпчүлүгү ушундай болуп калды, это бизнеске айландырып алдыңар. Не деген кылмышкерлердин бүт баары кыргызским паспортом в Казахстане, в Российской Федерации задерживаются. А силер Мадумаров, Масалиев, Исахов, Садырбаев, Текебаев, Асанов деп жүрө бергиле. Биз элдин душманыбыз. Биз душманбыз. Силер тарыхта 2 киши калат өзүнүн ордунда. Биринчи бир улуу иш жасагандыктан, экинчиси ошол улуу ишке тышкактык кылып артынан чуркап жүргөндөр калат. Мына ушулар менен күрөшкөн, ушулар бут тоткон деп силер да тарыхта каласыңар. Вы обеспечили себе имя в истории кыргызской, новейшей истории кыргызского государства. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, Авир соту деген болот. Мен түшүнүп турам. Өзбекстандагы, Казакстандагы, Россия, айрыкча могул жердеги чет өлкөлүк элчиликтер мына скандалдын баарын угушат. А сиз айтып атасыздар, муну сыртка чыгарып жибериптир, и на каждом углу раздавать деп. Здесь, Талакай Тулович, парламент — это не каждый угол. Если ушул справка түшүп калган болсо депутаттардын колуна, это не тот, который там на улице по улицам ходит. Он является представителем кыргызского государства, в интересах которого вы должны были работать. Сизде мындай бир этика деген болуш керек да. Мои бывшие сослуживцы, нет. Они никак не могут быть вашими бывшими сослуживцами. Они работали в системе КГБ, которая защищала интересы советского государства. А вот нынешние ваши сотрудники, да, в интересах рыночных условиях все продается, все покупается. И много материалдарды берип койгондугу, номерлеринен бери, мына ушул материалдарды сиз танасыз азыр. Момдай болгондугу, и по родам, по племенам делите. Дооронбек Садырбаевич туура айтты, сизге чейине башталган деп, бирок сиз баштакка караганда каттуураак иштей турган менмин деп көкүрөк жулуп чыгып атпайсыз. Аманбек Карыпкулов иштен распоряжениясы биздин колубузга мына Исмаил Сакышбаровго таратып бергенде танбадык беле биз депутаттар. Карыпкулов ушул жерде туруп карганбады беле мындай андай распоряжение жок менде деп. Урууга бөлгүлө, уруунун аксакалы ким экен, баланчыга ким каршы чыгат. Азыр деле жерлерде ошондой жүрүп атат. Алайда болгон жолугушуубузда точ жазып берип атпайбы. Абсамат Масаличке момундай суроо берилсин дедик, Исаковка момундай суроо берилсин дедик. Анан булар с гордостью докладывают, Исаковка ушундай суроо берип койдук эле, Исаков жооп бере албай койду. Агентурный иштерди биз каттуураак күчөтүшүбүз үчүн сизден 20 000 сурап атса, сиз Жамаловго 20 000 сом бер деп кол коюп берип атпайсызбы? Жана анча барганда пиво-тивого чакырып турганга деп акчасын. Ушулардын баарын танган болсоңуз, баракел деп өсүңүз, өнүңүз, жигиттик намысыңыз абдан колуңузда бекем экен. Мындан кийин дагы каршылашыңыз. Башта 5-өчү катып койсоңуз, эми 53-чү катып коюңуз. Бул күндөр өтөт. Эртең тарыхтын алдында ар кимибиз өзүбүздүн кылган кылмышыбызга жараша жооп беребиз. Рахмат.